Алтын менен күмүштүн нисабы бар. Нисаб деген ошол деңгээлге жеткенден кийин өлчөмгө ал адамды бай болду деп айтабыз. Нисаб дегени ошол өлчөм. Кимди бай деп айтабыз десе, шариатта өлчөм бар. Өлчөп койгон. Кимдин баягы малы мүлкү, байлыгы ошол деңгээлге жетсе, аны бай дейбиз. Жетпесе, аны бай эмес дейбиз. Түшүнүктүбү? Ушуну нисаб дейт. Сахиби нисаб деп ушуну айтылат. Мисалы, алтындын нисабы 20 мискал, 20 дирхам, динар. 20 динар алтындын мискалы, эмеси, мыктары, өлчөмү. Bir адамда 20 динар акчасы болсо, ошого 1 жыл айланган болсо, ал адам зекет берет. 2,5% 40-тан 1 зекетин берет. 20 дирхам, динар бүгүнкү күндө уламалар 85 грамм, 87 грамм дешет. 85 грамм десек, мисалы, 85 грамм десек, анда 85 грамм алтыны бар адам бай деп эсептелинет. Ким ошол 85 грамм алтын же ошонун акчасыга ээ болсо, ошол заматтан баштап ал адам бай. Эми 1 жыл карайт эми. 1 жылдан кийин ошол акча барбы, жокпу? Ошол акча турат, андан көп болсо ал адам зекет берет. 85 грамм алтын бүгүнкү күндө мисалы 250 миң дейлик, орто эсеп менен. 250 миң акчасы бар адам мисалы бай болуп эсептелет. Бай. Ошол заматтан баштап 1 жыл айлангандан кийин ошол акча жанынан көбүрөөк болсо, ал адам эми жалпы суммасынан канчаны берет? 2,5% берет. Бул зекет. Бул алтындын зекет. Эми күмүш. Күмүштүкү 200 дирхам. 200 дирхамды уламалар 612 грамм дейт. 612 грамм 35 миллиграмм деп айтышат. Бул күмүштүн мыгдары, өлчөмү. Кимде 612 грамм күмүшү бар болсо, ал адам бай. Ал зекет бериш шарт. Ал бербесе күнөөкөр болот. Аны дагы акча менен чагасыңар, күмүштүн граммы канча болот, чаксаңар эсеби чыгат. 50 миң, 60 миң канча чыгат. Ошончо акчасы бар адамга зекет беришлик не болот? Милдеттүү болот. 1 жыл айлангандан кийин ал дагы берет. Эми акча. Акча ушул экөөнү карайбыз. Акчанын өлчөмү ушул экөөнү каралат. Бул экөө накдайн дейт. Бул экөө жаралганда, хилкаттан жаралганда булар акча өтүп жаралган, алтын күмүш. Ал өзүнүн акыйкатын жоготпойт. Ар дайым алтын күмүш болуп тура берет алар. Накдайн. Ал эми акчаны ошого салыштырабыз. Ошол мыгдарчалык 85 грамм алтын, 612 грамм күмүштүн мыгдарчалык акчаң болсо, сом менен болсун, евро менен болсун, доллар менен болсун, сен байсың. Байсың. Эми 1 жыл айлангандан кийин не кыласың? Ошол тапкан акчаңдын 2,5%-ны зекет катары бересиң. Товар андан кийинки маселе. Товар да ушундай. Товардагы акчага чабабыз, же алтын күмүштүн мыгдарыга чабабыз. Алтын күмүштүн салмагына, өлчөмүнө, же ошонун эмесине, акчасына чагып туруп, товарың ошончо болсо, мисалы 250 миңден ашык товарың болсо бүгүнкү күндө, сен байсың. Жалпы суммаңда ушунча мүлкүңдө ушунча акча бар, сен байсың. Эми 1 жыл айланган болсо, анда сен не кыласыңар? 2,5% зекет бересиңер. Түшүнүктүбү? Зекет ушинтип берилет. Албетте товар алганда товардын сатылуучу баасы менен берет. Алган баасында эмес, сатылуучу баасында. 100 сомдон алдың, 110 сомдон сатып атасың. 110 сомдон сен аны эсептеп зекет бересиң. Алган бааңда эмес, сатылуу баасында. Андан кийинки маселе алтын менен күмүштө ал кандай сүрөттө болсо зекет бериле берет. Алтын менен күмүш нисабка жетсе болду. Ал идишпи, ал куюлмабы, ал буюмбу, хатта ал кийим болсо дагы зекет бересиң. Ошон үчүн аялдардын тагынчактарына, сыргаларына, сөйкөлөрүнө, шакектерине, моюна таккан тагынчактарына, башкаларына, бүт барына эгер нисаб жетсе 85 грамм алтын, 612 грамм күмүш зекет берилет. Берилет. Аны сатам деген жок, башка кылам деген жок, бирок аны колдонуп атат, берет. Хатта уламалар айтат, бир адам алтындан кийим тигип алды, кийип туруп. Же күмүштөн кийим тигип алды аялдар. Ошого да зекет берет. Алтын күмүштө кандай абалда болсо болду, ага зекет берет. Алтын күмүштүн куюлмасы каралат. Эгерде куюлмасы баягы кошулмасы көп болсо, анда ал товардын өкмүгө өтүп кетет. Эгер кошулмасы азыраак болуп, алтын күмүш көп болсо, ал алтын күмүштүн өкмүндө болот. Ошон үчүн ага эмне кылат? Алтын күмүштөй мамиле кылынат.
Алтын, күмүш үйүңөрдө турган кашык, бычак, буюмдар алтындан, күмүштөн алага зекет берет. Аялдардын тагынчактарына кайра айтам, буюмдарына бүт баарына граммы жетсе, алтын менен күмүштүн ага зекет берилет. Зекет берилет. Себеби булар Аллах субханаху таала негизинен фарз кылган буюм, бул накыт дайын, бул накыт, бул өзү хилкатан нами, бул өсүп турат ар дайым, өсүп туручу нерсе. Ошон үчүн ага зекет берилет. Ал эми товарга келгенде, товарларда тижарат ниети болуш шарт. Товарда тижарат ниети болуш шарт. Эгер буюмду алдың, өзүңө зарылчылыгыңа алдың, тижаратка эмес, зекет бербейсиң. Буюм алып аткан учурда ниет кылдың, ушуну алып сатамын деп. Бир машинени алдың, сатамын деп алдың. Эми зекетин бересиң. Алып аткандан ниетиң жол сатам деп, жөн эле алып койдуң. Кийим сатам деп койдуң, анда алып аткан учурда ниетиң жок болгон үчүн зекет бербейсиң. Товарды алып аткан учурда ниет болуш шарт. Алып аткан учурда ниетиң болсо, анда зекет бересиң. Алып аткан учурда ниетиң жок болсо, зекет берилбейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн зекет кайсы нерсе берилет экен? Алтын, күмүш, акча, содадагы товар. Оңой эле нерсе. Мына ушул төртөөбү бир жинс. Төртөөбү бир жинс дегени төртөөнү кошобуз. Бири-бириге жетпей калса, баарын толуктап туруп, нисапка жеткизип туруп зекет беребиз. Түшүнүктүбү? Кээде мындай болот. Бир адамда алтыны бар, нисапка жетпейт, 40 грамм. Күмүшү бар, алда жетпейт. Бираз акчасы бар, алда жетпейт. Товары бар, алда жетпейт. Бүт баарын төртөөнү кошсок, бүт баардыгынын акчасы, суммасы 250 000 болсо, ал адамга зекет важип болот. Түшүнүңөрбү? Ал адамга эмне болот? Зекет важип болот. Буну ар биrini бөлүп каралбайт. Төртөөбү бир жинс деген маселе ошол. Демек, эмне болду? Төртөөбү бир жинс дегени алтын, күмүш, акча, товар. Ар бири өзүнчө жетиш шарт эмес нисабына, өлчөмүнө. Түшүнүп атасыңарбы? Бул өтө зарыл маселе, билип алгыла. Алтынын биразы бар, күмүшүң биразы бар, акчаң биразы бар, товарың биразы бар. Баарыны кошсоң, ошол бир нисапка жетсе, алтын нисабына, же күмүштүн нисабына жетсе болду. Зекет бересиң. Ушуну айтылат, бири-бириге кошулат деп китептерде. Бири-бириге кошулат деген сөз ушул. Ошол негизинде сен зекетти бергенге милдеттүүсүң, зекетин бересиң.